Бул сметалар былтыр эле чыккан. Бул ушундай эле бери келгенде айтып атам. Бул чыкты 30 миллиондо. Округлен болгон. Силер айтпайсыңар, кана пайдаланчы генеральный. Ачып коюп инвентарь жок болуп калган деген. Жок. Айтсаң сен 29 миллион ичинде общий смета бияк курулушка 46-47 миллион кетет. Каралганы 29 миллион. 29 миллион. 30 миллионго чыкпайт. Анын ичине эме кирбейт. Эмеректер кирбейт. Эмеректер кирбейт. Силер тендерге алып кирген эмес. мындай да, урматтуу Гострой, сиз айтып атпайсызбы мындай? Кепилдик берем депчи. Берге кепилдик берген киши отуруп атасыз түрмөдө. Абылгазиев 2018-жылдын 21-декабрында кирген. Ошондо күзүндө лентасын кесебизде убада өрүп кеткен туурабы? 19-жылы ноябрда кайта келди. Ошондо келип мурдагы Гостройду зекип кеткен. Быйыл бүтүрөбүз деген. Андан бери 2 жыл өттү. Анан силер айтып атпайсыңарбы? Сметасы туура эмес болгон, ошибка тияктан кеткен, ошибка өкмөттөн кеткен. Каржысын бербей кашайтып отурдуңар. Өкмөт башчынын Убагында. Абылгазиевдин айылындагы мектебин 2 жылда бүтүрдүңөр. Спикердикин 2 жылда бүтүрдүңөр. А бул Байкуш мектепти 9 жыл болду. Мен ушул жерге көчүп келгениме 8 жыл болду. Башталган азыр ремонт керек. Мына көрдүңөрбү, уже көчүп баштады. Көчүп баштады. Акча бөлүнгөн жок. Былтыркы канча бөлүндү? Былтыр 4 миллион бергенсиңер. 4 миллион бердиңер былтыр. 1 миллион 300. 1 миллион 300. Мына. Ушу 1 миллион 300 деген эмне калды? 1 айлык эмес, 10 күндүк жумушта. Азыр туруп алып дагы силер айтып атпайсыңарбы? Мени көзөмөлдөн кишилердин бардыгы темир тордун артынан кирип кетпеди. Каяктагы көзөмөлдө? Анан айтып атасың биз 29 миллион. Аны комитетте биз акыркы жыйында комитеттин чечими менен өкмөттөн Минфинди Улукбек Карымшакты отыргызып алып бөлдүргөнбүз бул акчаны. Толук бөлбөй койтук. Анда да 29 миллион 600 миң сом дейт. Азыр толук жетпейт да. Силер азыр ачык айткыла. Монча акча керек деп мына отурат. Туурабы? Парта мектеби жок болсо кантип жазгансыңар? Доскалар жок. Суу маселеси бүткөн жок. Туурабы? Бул жерде жаңы конуш. Же бердин газы жок, же суусу жок, же мектеби жок, же бала бакчасы жок. Ушунча эл. Мен ушул жерде турам, ушулардын арасында турам. Күнүгө келишет, ушу мектепти сурашат. Менин кызым окуй турган кызым ушо 8-класс болуп калды. 1-класста беребиз деген болчу. Бардык шылдырдашат. Бул качан бүтөт деп. Эми башка айылдарда да бүтүп атпайбы мектептердин бардыгы? Бунун 90% ашык бүтүп турбайбы? А силер алдалат көргөзүп атасыңар, уят да. Эми азыр мында комитеттин чечимин чыгарганда адамдардын жоопкерчилигин кошо караш керек. Рассмотреть соответствие занимаемого должности. Эми качанга чейин алдайсыңар? Каражатты бөлдүрүп комитет берип атат. Силер өзгөр чуркашыңар кетти. Мынакей. Каттардын бардыгын кайкагана жазган жок да. Генподрядчик. Жазат, бардыгы эле көңүл сыртында калат. Анан силер көзөмөлдө дейсиңер. Жок дегенде бир объект тарта түшпөйсүңөр ушуну. Муну канча пайыз бүттүр азыр? Процентный соотношение боюнча. 80? Эми 80% бүтүп калган. Эми бирок жылын карабайсыңар бе? 8-9 жылдан бери бүтпөйт. Премьер-министр 3 жолу келди. Канча жолу выездной болду. Дагы деле бүтпөйт. Ал ортодо райондордо 3 мектеп бүтүп атпайбы? 200 миллион бөлүп алып бүтүп атпайбы? Таңгал 200 миллион келген, ошонун ичинде бардыгы кирет го, партадан бери, компьютерден бери кирет го мектепте. Подключ болуп атпайбы? Азыр Минфин силерде Жок, туура эмес. Жок, азыр сиз айтып атасыз да Минфин. Акчаны которул дейсиң. Которгон жоксуңар силер. Алган жок да берди атайын. Эми азыр заявканы качсам неге бербей отурасыңар? Тигиз даяр эмес, туурабы? Смета жана Рыскевичевич доору жок. Смета түзгөндөн анан тендер болуп, тендерден кайра утуш керек подрядчик. Анан ошондо доору түзгөндөн кийин Эми анын да уруп калат да. Тактоо иретинде биз келгенде выезднойго ушул жерде отурганда акыркы акча 29 миллион ичиндеги партасы бүт оборудование деп эсептелген. Эмне башкача айтып атасыңар, түшүнбөй атам мен. ошол айтылган кезде 40 миллионду айтылган. 40 миллиондун ичинде бирок ошондо экспертизадан өтпөй калып туруп, внутренний пожаротушение деп киргизди. Жок, кандай силер ушул убакта ушу бүтүп калган мектепти ушун үчүн эсептебей тургандан кийин туура эмес маалымат бересиңер. Биздин маалымат боюнча, берилген акча боюнча, биз Минфинден сураган боюнча 30 миллионду бөлүп бергиле дегенбиз. Ичинде бүт оборудование бар деген. Мектептин марте. Стенограмма жазып турат. Азыр силерден биз башка сөз угуп атабыз. Дагы канча акча керек? ПСДны качан өтүп көрдүңөр экспертизадан? Биздин комитет ПСД өтөлүк. Мына көрдүңбү? ПСД өтөлүк экспертизадан.
Кантип ысыды өтө элек Алмазбай эке. Как вы этот можете говорить? Силер азыр Жок, Чынек, Рыскел Чынек, туура эмес маалымат берип атат. ПСД экспертизаны өткөнчө бул курулуш жүрбөйт эле. Кичине туура эмес маалымат берип атат. Бул жерге Жок, допработасы өтө элек. Допработасы. Первый өткөн туура. 11 жылы первый өткөн. Бирок ал кийиклер өткөн эмес да. Ал допработа. Өткөрүп бергенде бул канча жыл кат жазды. Ошону азыр Рыскел Чынек сметчиктер иштеп атат. Биз не только Моореки азыркы бүгүнкү эмес, биз полностью комплексно карап атабыз буну. Баштан баштаган освоениясынан бери. Силердин берген айтып аткан сөзүңөргө мындай түшүнсөк, бул жерде спорный моменттер көп бале. Көп. Кеткен акчаны силер баарын освоить этилген жок деген ниетте туруп атасыңар. Потому что азыр сметаны эсептеп чыкканда чыгат. Силер ошонун эсебинен бүтөт деп атсаңар. Подрядчик баарын освоить эттим деп атат, акча жок. 1 жыл 3 ай болду, финансирование ачылган жок. Былтыр март айында 1 миллион 300 ачылган, ошондон бери биткени ал элек. Ачылган жок. Жок. 1 миллион 300 миң деген эмне? Жок, кеп адам эмес. Булар ошол 170 миллиондун ичинде акча бар деп атат да. Булардын айтканы ушундай деп түшүнүп атабыз. То есть 173 миллиондук жумуш жасалган жок деп атасыңар сиз. Мындайча айтканда. Примерно ошондой ой болуп атат. Тактап чыгайлы, урматтуу депутаттар, тактап чыгайлы, андан сиздерге маалымат берели бул боюнча. Силер урматтуу Гострой, сиз ушул жерге өзүңүз телдеги дополнительный жумуштар, новый резервуар, сууду кайтарсаңар, баардыгын чечип деме кылып, азыр силер убада берип атпайсыңарбы? Быйыл биринчи этапты ачабыз деп ача албайсыңар. Ача албайсыңар, туурабы? Оруну жакшасаң өлүм аш кетти. Силер ачык айткыла. Мебелге канча кетти? Сууңар айыл толук кирелек. Кадырбекке өзү канча жолу келди. Бул Момбек Чынекчи мынакей азыркы төрага биз үйгө чейин бардык, билесизби, үйүбүзгө бардык мынакей. 4 жыл мурун бардык. Ушул жерде депутат сиз жашайсызбы? Ушул жердин көөгөн көрүп атасызбы деп. Мына аким, мурунда аким эле, азырда аким жанагы Канат Исаев ушул жерге келди. Дал ушул сөздөр, бул сөз 9 жыл болду. Эми 9 жылда бери 5 жылдан бери келет, 1 сентябрда ачылат, бирок 1 сентябрь кайсы 1 сентябрь айтпайт да, кайсы жылда айтпайт. 1 сентябрь болду. Анан кийин акча аласыңар, акчасын бизе булар. Акча бөлүнүп берсе бүтөт. Акча бөлүнүп берсе 3 ай деп. Бирок 29 миллион мен эмес, ошону тактап коюңуздар. Вопрос. Аны тактайбыз. Баары бүткөн. Аны тактагыла. Аны тактап бизге керек. Канча каражат экен. Мебел өзү эле парта доскаларың 7,5 миллион барат, туурабы? Бул апарта доскалар эмне Гострой алабы? Эми Жо тендер ичинде алат. Эми жыйындын катчылары мына бу жерден Гостройдон келип өзү айтып атат сентябрь деп. Мына бу жерден Алмаз генподрядчик экен. Эгерде каражат бөлүнүп берсе 3 айда киргизип берем деп атат. Ага деле макулбуз. 9 чыдаган эми 9 күн чыдаган алмак белек. Чыдайлы